Көкүлов Ерулан Калчаровичте биринчи суроо. Саламатсыздарбы? Кулманкул Токтор Алиевич, Камчыбек Кыдыршаевич. Мен суроом мындай да. Консультант боюнча да. Консультант берене боюнча депутатка караганда көбүрөөк срок алып калат экен да. Ошондой болуп калат. Мисалы эми консультанттар деген бизде депутаттар айткан нерсени кылышат да бар. Айла жоктон. Рахмат, урматтуу Ерулан Калчарович. Өзү мындай айтканда бул кылмыш ошол эле депутат Жамгырчиевге каралган кылмышты кантип биз ачып калдык. Ошол консультанттын жасаган ишинин негизинен гана ачылды да. Биз билбейт элек, Жамгырчиев ал жака Ташкентке бардыбы, барбадыбы, ким менен жолукту, эмне кылды, мыйзамдуу өттүбү, мыйзамсыз өттүбү, биз аны караган деле жокпуз. Бирок бизге маалымат түштү, ушу жогорку кеңештен кайсыл бир документтерди, кайсыл бир консультант башка чет өлкөгө жөнөтүп атат деген контрразведканын маалыматы түштү. Ошонун артынан изилдеп олтуруп, кайсыл консультант, кайсыл документтерди каяка жөнөтүп атат, ал документти кайсыл жерден ким аркылуу барды, ким кабыл алды, ошонун артынан түшүп отуруп, биз Жамгырчиевке чыгып калдык да. Мына, ошол баягы депутаттын жардамчысы Кадыров өзүнүн Шоңуров деген таанышы аркылуу Кыргыз Республикасы жогорку кеңеш 7 даана расмий балаңктарын Өзбек Республикасына Атакеев аркылуу жөнөтүүгө берген. Биз аны менен чогуу барганбыз. Бланк менен кошо. Ташкентке чейин бардык. Бул документтер кандай документ экенин да биз билген эмеспиз. Бирок жогорку кеңештен алып чыгылган документ экенин билгенбиз да. Барып карасак, Ташкентке барып, бул Жамгырчиевдин колуна түшүп атпайбы? Жамгырчиев тосуп алып атпайбы? Анан биз расследование баштадык да. Жамгырчиев кантип Ташкентте болуп калды депчи. Сураштырып келсек, Жамгырчиев ата мыйзамдуу түрдө эмеден өтпөптүр, чек арадан өтпөптүр. Бирок Ташкентте жүрөт. Анан каких-то биздин документтерди алып атат. Бул деген биздин улуттук коопсуздук өтө чоң мындай кооптуу жагдайларды жаратат да. Ошонун негизинде изилдеп отуруп, биз Жамгырчиевке чыгып, Жамгырчиевдин кандай ал жерде болуп калганын, ким менен жолукканын, кандай иштерди аткарганын, кандай документтерди алганын бүт баарын тастыктап чыктык. Ошого бизге 1 жыл убакыт кетти. 1 жыл убакыт кетти. Себеби коңшу өлкөлөрдүн атайын кызматынын биздин коллегалар менен чогуу биз ушуну тастыктап чыктык да. Мына азыр тигил депутат Эрбаев айтып атпайбы? Коңшу өлкөлөрдүн атайын кызматы бүгүнкү күндө Жамгырчиевдин үстүнөн мыйзамсыз чек араны өткөндүгү боюнча 378 берененин биздеги 378 берененин биринчи бөлүгү беле боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул биздеги берене, аларда 200 канча да берене экен, ал башкача. Козгоп, алар кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялап, соттун чечими менен аны камакка алуу боюнча чечим чыгарып койгон. Азыр Жамгырчиевкечи. Мына, то есть бир эле эмес, эки өлкөнүн атайын кызматтары тастыктап атат. Бул чек араны мындай өттү депчи. Эми бул жерде урматтуу депутаттар, негизинен мен айтып атпайбы, Жамгырчиев деле эмес, Жамгырчиевдин артынан түшкөн деле эч ким жок. Бул мына атайын депутат болгондон кийин, атайын мамлекеттик чоң даражада кызматта отургандан кийин, ошол эле чек араны мындай жашыруун эмес, расмийлүү өтсө ким буга жооп берет? Ким буга тоскоол болот? Аган андай запрет на выезд коюлбагандан кийин спокойно өтүп барып, ошол адамдар менен жолукканы менен жолугуп, кайрадан эле спокойно келе берсе болот да, туурабы? Мына өзүнө өзү кылып атат. Бирок мыйзам бузулду. Мыйзам бузулгандан кийин биз аган реагировать этишибиз керек. Мыйзам бузулганын көрүп туруп, тактап билип туруп, анан кийин унчукпай отура берсек дагы болбойт. Бул всего-навсего процедура, законный процедура. Закон мыйзамдын талабы булчу. Мен чындыгынан Камчыбек Кыдыршаевич, просто тергөө амалдарынан кийин ошо консультанттын мындайча айтканда баягы беренеси мындай кичирээк беренеге өтүшү мүмкүнбү? Анткени эми айтып атпаймынбы, эми консультант деген депутаттын сөзүн угуш керек да негизичи. Жок, эми ал консультант деле өзү ушундай мыйзамды билиш керек да. Депутатка ошон үчүн биз айтып атабыз. Депутаттарга консультанттар алганда, жардамчыларды алганда, эмгек стажы бар, мыйзамдын чегинде, мыйзамдарды билген адамдарды алгыла деп. Ал бул жерден атайын документтерди алып туруп, башка мамлекетке өткүзүп берип атпайбы? А ошол бланк эмес, ал жерде бир секретный документтер болуп калса эмне болот эле?
Анда деле консультант бул деп туруп жокко тартпай коет белек. Андай эмес. Бардык адам жоопкер болуш керек. Консультант да жооп берет. Ошол жогорку кеңештин ичинен атайын документтерди алып чыгып, өзүнүн таанышы аркылуу Өзбекстанга самолет аркылуу бердирип жибергендиги үчүн консультант жооп берет. Анын үчүн биз 1 жыл консультант менен тергөө амалдарын жүргүздүк. Ошонун негизинде булардын бардыгы жипке тийгизгендей болуп тастыкталды. Айтып кетейин дедим эле, мен баягы бияка келип неметкенде каршы добуш бердим эле. Азыр эми фактылар чыккандан кийин мен макулмун, колдоп берем. Анан алдын ала дагы айтып кетейин деген жеримде баягы бизде бирден эле депутаттарды алып кетип аткандай сезилип атат негизичи. Биз биякта отурабыз да көрүп атабыз. Жок, бул андай эмес. Азыр мен бүтө алайын суроомдучу, Хамшек Кудуршаевич. Бирок ошого карабастан мен ойлойм, менин коллегаларым арасында дагыдан дагы чыгат мындай фактылар. Просто баягы факты менен келгендечи бизге алдын ала сөтеки мындай түшүндүрүү иштери болуп туруп, анан кийин добушка өтсөк да, анткени баягыда добуш болуп кетти. Мен түшүнбөстөн каршы добуш берип койдум да, мисалчы. Азыркыдай фактылар менен келгенде мен дароо эле макул добушумду бермекмин да. Ошону айтып кетейин дегем силергечи. Рахмат. Рахмат. Анан эми бул кылмыштарды дагы бир айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Бул кылмыштар өтө эле оор кылмыштардын катарына кирбейт. Керек болсо бул преступление небольшой тяжести деп коет. Бул кылмыштар менен биз өзүбүздүн граждандарды эч качан камаган эмеспиз. Бир дагы факты жок. Эмени мыйзамсыз чегараны өткөндүгү үчүн өзүбүздүн граждандарды камаган. Камабайбыз биз буларды. Жөн эле тергөө жүргүзөбүз, сотко жөнөтөбүз, соттон же штраф алат, же пробация алат, ошо менен чыгып кетишет. Эч кандай маселе жок бул жерде. Эгерде ошол чегараны мыйзамсыз өткөн чегара, башка мамлекеттин жараны болсо, аны биз камайбыз. Себеби ал качып кетиши мүмкүн. Мына тигили Жамгырчиевди деле эч ким камайм деген деле ою жок. Мына кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, жанагы Нулифар Алимжанова деген урматтуу депутатыбыздын 204 кабинетине кирип, Нулифар менен дагы эме жүргүзүчү окшойт следовательдер, туурабы? Сиз тастыкка бердиңер. Жардамчыларыңар тастыкка берди, туурабы? Кабинетине кирип, 2-нчи этаждан секирип, качып кетип калыптыр. Мен бул эмне деген жорук эми? Аны эч ким камап аткан жок. Камайын деген ой деле жок. Керек болсо мен өзүм жанагы тергөөчүлөргө айтканмын. Биз расследованиеде бүтүп калдык. 1 жыл расследование кылдык. Баары толукталды. Эми азыр бир аз следственный мероприятиялар бар, процедураларды өткүзүп туруп сотко өткүзүп берели. Сот чечим кабыл алсын. Биз депутатты камап эмне кылабыз? Жөн оор кылмыш болбосо бул, же бирөөгө зыян келтирбесе, башка кылбаса, бирок мыйзам бузган үчүн жооп берсин, сотко өткүзүп бермекпиз. Азыр деле ошо силер эгерде бүгүн уруксат берсеңер, сотко өткүзүп беребиз. Мына дагы кайрылып айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Азыр да качып жүрөт бир жакта. Качпай эле келсин, бүгүн эле келсин ошол следствиеге. Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткүзүп беребиз, соттон анан соттун чечими менен иш боло берет. Ошону мына кечеден бери айтып атышат, бул Ген прокуратура, ГКМБ барып депутаттарды камайбыз деп артынан кууп жүрүптүр деп. Дагы бир жолу айтайын. Камай турган кылмыш эмес бул. Бул камала турган кылмыш эмес. Бир дагы биз өзүбүздүн жараныбызды дагы бир жолу айтайын. Чегараны мыйзамсыз өтүү боюнча 378 берененин 1 бөлүгү боюнча бир дагы гражданды биз камабайбыз өзүбүздүкүн. Камаган эмеспиз. Жамгырчиевге айтып койгула. Камалбайт. Келсин, барын өтсүн, сотко барып, соттон жооп бере берсин. Рахмат. Ал жана айтып атпайбы, бир ачык сүйлөгөн үчүн артында куугунтук болуп атат депчи, ошол эмне сөздөр үчүн куугунтук болуп атат деп ойлойсуз? Эми бул боюнча бир маселе бар. Урматтуу туугандар, мен муну силерге айтып коеюн, өзүңөр деле көбүңөр комиссияда бул нерсе бар, комиссия алды, көрдү, ачык сүйлөгөндүгү бул мындай болуп атат. Бул мынтип ачык сүйлөйт. Бул жерде тиги Айдарбековде бар, каты мен билемин. Жанагы өзүндө дагы бул каты бар, мына. Бул эменин ким эле жанагы Жамгырчиевдин Салимбай Абдувалиевге жазган каты. Канча барактан турат эле? Бизде бир почти 10 барактан турат да. Өз колу менен жазган каты. Бул Өзбекстандын криминалдык авторитети деп эле ачык эле айтышыбыз керек. Криминалдык авторитетине коргообуз деп биздин башкы мамлекеттик башкы кызматта отурган адамдардын бардыгын жамандап,
Ошолорго чара көрүүнү суранып, ошо кишиге барып атат. Бул эме деген акмактык. Мен окуп берейин эгер кааласаңыздар. Эми окуп бергенге көбүрөөк убакыт кетип калат экен. Мен бир-эки жерин айтып берейинби? Бир-эки кызыктуу жерин айтып берейин. Бул жерде айтып атат. Мына дейт, мени дейт, тигил Камчыбек Кыдыршаевич дейт, артыман доомат кылып жүрүп дейт. $180,000 менден дейт өндүрүп, вымогать этти дейт да. Биз мына ушул кылмыш боюнча $180,000 боюнча атайын иш ачып, мына мындай кылып коеюнчу. $180,000 боюнча атайын иш ачып, мунун ата-энесинен, атасынан бирөөлөр келип, Жамгырчиевдин атасынан бирөөлөр келип, биздин атыбыздан, мен атым дагы айтылган ал жерде. Камчыбек Кыдыршаевичке акча керек болуп атат, $180,000 бересиз деп, атасынан вымогать этип $180,000 алып алышат. Эки бала. Бири Кадамжайлык бала, бири фамилиясы бул жерде жазылып алыптыр. Фамилиясы жазылып алыптыр. Бири Кадамжайлык бала, бири Сузактык бала. Экөө биригип, туура алар кайсыл бир маалда шайлоолордо биздин тегерегибизде жүргөн балдар. Биздин атыбыздан барып атасынан $180,000 алып алат. Ошондон кийин биз иш козгоп, тиги эки баланы алып келип камап, $180,000 алып атасына кайтарып бердик. Ошонун негизинде бирөөсү ошол жерде бир бала ким деген? Оразалиев деген бала ошол жерде акыркы $10,000 берип, эртеси күнү уже камактан бошойм дегенде, эрте менен инсульт болуп, анан кийин больницада көз жумуп кетти. Мына Жамгырчиевдин эсебинен ушул дагы болду. Ушуну бул катка жазып атат тигил Салимбайга. Менден де $180,000 ташыйып шинтип вымогать этип алып алды депчи. Мен аны наоборот кайтарып берип атам ага. Так. Анан сырткары бул жерде бир-эки нерсени жазып атат, даже кайрылып атат. Салимбай ака, урматтуу Салимбай ака, сиз деген бүт жерди карап турасыз, сиз деген баарын кармайсыз, Орто Азия баарыбыз баш ийебиз, чоң кичинен баарын баш ийебиз, биздин президенттер дейт. Салимбай ака дейт, Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүк болгон президенттер Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков, азыркы президент Жапаров баардыгы тең сиздин ак маңдайыңызды дейт. Көрөгөчтүгүңүздү дейт, кадыр баркыңызды жогору баалап, ажоолук такка келери астында сизден сөзсүз түрдө батаңызды алып кетип турушкан дейт. Мына, бул деген эмне деген маскарачылык? Бүт мамлекетти маскара кылып атат бул. Эч качан криминалдык авторитеттерден биздин кайсыл бир президент болсо дагы эч качан барып бата алган эмес. Бата албайт дагы. Так. Мен дагы сиздин эл аралык деңгээлде кадыр баркыңызды бийик сезип, сизден жараткандын ыраазычылыгы үчүн мага жардам беришиңизди суранам дейт. Суранган нерсесинин бири бул ошол Ташиевди дейт, жоопко тартып берейин дейт. Ташиевди дейт, жоопко тартып, ушуну дейт, бир нерсе кылып, помогите его привести к ответственности дейт. Понимаете, мына анын каты турат. Бул каты жалган эмес. Мына Айдарбеков да бар, булар окушту, барды көрдү. Жамгырчиев өзү да айтат, ооба мен жазган катым бар деп. Көрүп атасыздар, ушундай адамдар мына араңыздарда депутат болуп отурса кандай болот бул? Ошондуктан биз ошондо деле биз азыр буган жанагы башка статьяны койгон жокпуз. Ушунда деле биз айтып атабыз. Жок, биз башка статьяны койбой эле коелу, мейли. Аны моралдык жоопкерчиликтен калтырайлы. Ал ошол эле баягы 378 беренени биринчи бөлүгү менен жооп берсин. Мыйзамсыз чегараны өткөндүгү үчүн эле деп атабыз. Вот и все. То есть биз мыйзамдын талаптарын гана алып келип атабыз. Бирөөнүн артынан түшүп, сиз айткандай бирден депутаттарды сууруп кетели деген оюбуз деле жок. Аны бизге кереги деле жок. Так, бирок мыйзамды бузса, депутат болобу, мамлекеттик ишмер болобу, кызматкер болобу, жөнөкөй адам болобу, жоопко тартылууга милдеттүү. Мен ушуну айтайын дегем да, сизге рахмат. Рахмат. Камчыбек Кыдыршаевич, жаңы эки сиздин атыңыздан жана акча добулаган адамдар боюнча анан алдыгы атты эгер колдон келе турган болсо биздин журналисттерге берип таратып ийсеңиз. Анткени көп ушундай жанагындай ушак сөздөр, жаман сөздөр ушулардын артынан угулат да. Андай мен өзүм басыман да өткөн, менин жанымда жүргөн дагы
балдардын бири кийинчерээк аферист болуп чыккан. Ал дагы азыр сот амалдарын жүрүп атат анын үстүнөн. Ушундай бирөөнүн атын булгаган, бирөөнүн атын эметкен, жамандаган адамдар ачыкка чыгыш керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат.